Орусиянын Украинага болгон кол салуусу Экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки биринчи жолу болуп аткан масштабдуу качкындар кризисин жаратты. Андан сырткары миграциялык кризис күчөп, бул нерсе Украинадан качкандар гана эмес, Орусиядан ар кандай себептер менен чыгып кеткен кишилерди да камтыйт. Согуш башталган февраль айынан баштап Кыргызстанга расмий түрдө кирген орус жарандардын саны 192 000 кишиге жеткен. Миграциянын дүйнөлүк экономикага тийгизген таасири жана Кыргызстандагы жумуш рыногу кандай өзгөрөт? Бул боюнча алдыңкы жарым саатта капитал берүүсүндө. Орусия Украинага кол салгандан баштап ага салынган санкциялар өлкөнүн абалын начарлатып, жумуш орундарын азаюусуна алып келген. Мисалы, Mercedes, Volvo сыяктуу автоконцерндердин жабылуусунан улам 80 000ге жакын киши жумушсуз калган болсо, McDonald's кеткенде 62 000 киши жумушсуз калган. Андан кийин 22 сентябрда башталган мобилизациядан улам жалпысынан расмий маалыматтарга таянсак, 700 000ден 1 миллионго жакын киши Орусиядан чыгып кеткен деп айтылат. Алардын көпчүлүгү Россия менен визасыз режими жана аба каттамдары бар болгон мурдагы Совет өлкөлөрүнө келишкен. Мен Грузияга канча орус жараны келгенин так айта албайт экенмин. Бирок аябай көп миңдеген киши келди. Мобилизация башталгандан бери ал жарандар Орусиядан чыгып кетүү максатында чек арага келип узун кезекте турушат. Алар керек болсо өз машиналарын орус территориясында таштап, өздөрү ар кандай жолдор менен чек арадан өтүп кетүүгө даяр. Негизги сандар аябай эле жогору. Азыр келгендерди бардык жактан байкасак болот. Көпчүлүгү борбор шаарыбыз Тбилисте. Көчөдө басып жүргөндө бардык жакта орус жарандарын көрсөк болот. Жалпысынан алганда биз туристтерге, анын ичинде орус туристтерине каршы эч кандай жаман пикир жок. Бирок алар туризм максатында эмес, башка максаттарда келгенин көрүп жатабыз. Эң негизги эле ойлонгондордун бири бул жумуш орундары. Андан сырткары Орусия тарабынан биздин өлкөнүн оккупацияланганына байланыштуу көйгөйлөр. Башка тараптан алып караганда бул чоң көйгөй. Биз эч кандай туристтерди, Грузия аларды кабыл албагандай сезүүсүн каалабайбыз. Бирок туристтер менен мобилизациядан качкан кишилердин максаттары башка. Бул көйгөй. Ушундай визасыз өлкөлөргө Армения, Грузия, Өзбекстан жана Кыргызстан дагы кирет. 2022 жылдын 22 сентябрындагы Орус Федерациясындагы толук эмес мобилизация жарыяланган. Бул жарлык орус жарандарынын өлкөдөн чыгып кетүүсүн күчөтүп, Кыргыз Республикасынын калкты каттоо департаментинин маалыматына ылайык, 24 февралдан кийин Кыргызстанга келген орусиялыктардын жалпы саны 192 000 кишиге жеткен. Я приехал весной, в начале марта. Мен жазында март айында келгем. Мен жалгыз эмес, көптөгөн орусиялыктар да ошол убакытта келишкен. Ар кимиси ар кандай себептерден улам келишкен. Көпчүлүгү кандайдыр бир моралдык принциптерден улам десек болот. Кимдир бирөө өз бизнесин бул жакка алып келе баштады. Кимдир бирөө чет элдик кардарлар менен иштегендиги үчүн аларга санкциялар таасир берип баштаган. Мен ошо марттын башында келген кишилердин катарындамын. Бул жактан жарым жылдан көп убакыттан бери жашап келатам. Кыргызстан менин жоготуп алган мекенимдей эле сезилди. Мен бул жакка алгач келгенде кантип, каяка келгенимди билген эмесмин. Өзүмдү кантип алып жүрүүнү да билбейт болчумун. Бирок жергиликтүү ритмге түшкөндөн кийин баары өз жолуна түштү десем болот. Кыргызстандыктар аябай ачык келишет. Жалпысынан кыргызстандыктарды алсак, бул чоң эмес аймакта жайгашкан кооз жер. Орусияда деле ошондой. Бирок ал жакта кооз табиятка чоң шаарлардан жетүүгө бир канча күн кетет. А бул жакта 40 мүнөттө Бишкектен жетип каласың. Ижара маселеси мартта келген орусиялыктарга да тийди десек болот. Менин бир канча тааныштарымды батир акысын көтөрүштү же чыгарышты. Надо ехать несколько дней, здесь вот, пожалуйста, из города 40 минут. Мындай көп кишинин келүүсү Кыргызстандан кыймылсыз мүлк рыногуна чоң өзгөрүүлөргө алып келди. House KG кыймылсыз мүлк агенттиги берген маалыматка караганда, жыл башынан бери Кыргызстандагы ижара акылар бир бөлмөлүү пәтерлерге $168 же болбосо орточо эсеп менен 15 000 сомго кымбаттаган. Бул нерсе элдерге, студенттерге түйшүк жаратып, жашоонун оорлоосуна алып келген. Бул рынок кандай өзгөрөт? Риэлторлордун жана курулуш компанияларынын пикири. Спрос очень-очень сильно
Суроо талап түзүлгөн шарттан өтө эле жогору болуп жатат. Бирок бул Россиядан келгендер үчүн эмес. Азыркы келген орусиялыктар батирлерди ижарага алып жатышат. Сатып алууга деле суроо талап бар, бирок аз. Бул кыймылсыз мүлк рыногуна эч кандай таасир этпейт. Эмнеге баалар өсүп кетти? Биринчиден жарандардын айрымдарынын акчалары банкта же дагы башка жактарда сакталып турган. Кандайдыр бир инвестициялары болгон. Азыркы учурда бул коопсуз болгондуктан кимдин акчасы болсо кыймылсыз мүлк алып коюшууга шашылышкан. Анткени бул инвестициянын ишенимдүү булагы болуп калды. Мындайлар аз эмес. Кийинкиси ипотека. Сатып алуучулар бар болгондуктан үйлөрдү ипотекага берип жатышат. Мисалы, мен батиримди сатып, башкасын сатып алайын десем, үйүмдү сатканым менен кайра башка ала аламбы билбейм. Анткени баалар кескин өсүп кетти. Себеби биздин рыноктун 80%-ын үйүн сатып, жакшысын ала алгандар же ала албай калгандар түзөт. Ал эми баалардын эмне болуп жатканы түшүнүксүз болгондуктан адамдар мүлктү сатып алуу же сатуу процесстерин белгисиз мөөнөткө жылдырып салышты. Мына ушул кайсы бир маселесин чечүүнү көздөгөн 80% рыноктагылар күтүү режимине өттү. Бул кыймылсыз мүлктөн өтө чоң көлөмү активдүү болбой калды дегенди билдирет. Мындан тышкары батирлерин сатууну пландагандар ижара баасы өскөнүнө байланыштуу сатпай турушат. Алар ушундан акча таап калууну көздөп жатышат. Бул көрүнүштөрдүн өлкөдөгү экономиканын абалына тиешеси жок. Экономика мурдагыдай эле бир калыпта турат. Ал эми чындап эле батир ала тургандар айла жок сатып алышууда. И деваться некуда, они, конечно, будут по этой цене покупать, потому что, ну а что делать? Учурда биздин батир берүүчүлөр орустарга кымбатыраак ижарага берүү үчүн жергиликтүү тургундарды батирлерден кууп жатат деген маалымат бар. Бул өтө туура эмес. Убактылуу кирешеге азгырылбай, узак мөөнөттүү пайда жөнүндө ойлонушубуз керек. Анан да бааны себепсиз көтөргөн болбойт. Орустарга кандай сонун өлкөбүз бар экендигин көрсөтүшүбүз керек. Алар Кыргызстанды транзиттик чекит катары эмес, келечекте кала турган жай катары карап, ресурстарын бизге салгыдай кылыш керек. Жаңы үйлөрдүн баасы да көтөрүлөт, бирок жайыраак. Акыркы жылдары көптөгөн факторлор пайда болду. Пандемия, Россиядагы жана Украинадагы кырдаал. Ал эми бул жол боюнча кыймылсыз мүлктүн кымбатташы уланат, чыгымдар өсүп, логистикалык система да бузулду. Анткени учурда өлкөлөрдүн экономикасы өзгөрүп, жаңыча түзүлүп жатат. 21 сентябрдагы Орусияда жарым-жартылай мобилизация жарыялангандан кийин Россиянын жарандары, айрыкча аскер курагындагы эркектер массалык түрдө өлкөдөн чыга баштаган. Мобилизация башталган 1 айга жетпеген убакыт аралыгында Орусиядан дээрлик 1 миллион адам чыгып кеткени айтылууда. Алар Кавказ жана Борбордук Азиядагы мамлекеттерге агылышууда. Калктык каттоо департаментинин маалыматы боюнча үстүбүздөгү жылдын 8 айында Кыргызстанда Россия Федерациясынын 192 000 жараны каттоодон өткөн. Бул расмий каттоодон өткөндөрдүн гана саны. Кыймылсыз мүлк жана башка экономикалык себептерден сырткары Казакстан, Кыргызстан сыяктуу өлкөлөргө келген орус жарандары башка да кооптонууларды жаратууда. Негизи маданий айырмачылыктардан сырткары элдер Орусиянын колу Борбор Азияга да жетүүсү мүмкүн деген пикирлер бар. Андан сырткары тарыхта орун алган үлкөн репрессиялар элдердин кооптонуусун жаратуусу таң калыштуу эмес. Сиздер билгендей эле өлкөнүн 20% оккупация алдында болгондо, мисалы, ошол эле Абхазия, Түштүк Осетия аймактары Грузияга тиешелүү, бирок азыркы күндө Орусия тарабынан башкарылат. Ошол сыяктуу эле региондо болуп жаткан Орусиянын Украинага кол салуусу сыяктуу ачык согушту көргөндө, орус жарандарынын мындай көп санда келүүсү кошумча көйгөйлөрдү жаратуусу мүмкүн. Буга чейин айтып келгендей эле бул жумуш орундарына байланыштуу болуусу мүмкүн. Бизде Грузияда жумушсуздуктун деңгээли аябай эле жогору. Ага кошумча болуп 1000 миңдеген орус жарандарынын келгени албетте суроо жаратат. Алар өзү менен кошо акча алып келеби? Ким билет? Алар турист эмес, алар жашоосу үчүн акча табуусу керек. Бул нерсе кошумча коопсуздук маселелерди да жана күнүмдүк турмушта көйгөй жаратуусу мүмкүн. Бул аябай оор суроо. Бирок мамлекет тарабынан алыныш керек болгон биринчи кадамдар. Булар жаңы кошумча регуляция эрежелери кабыл алынуусу керек. Мисалы, виза маселесин алып карасак, эгер бирөө жарым турист катары келдим десе, анда ага 3 ай жетиштүү. Ошондуктан 3 айдан ашык убакытка кала тургандарга кандайдыр бир чектөөлөр болуусу керек. Андан сырткары башка маселе бар. Грузиядан маселелерге дуушар болгон башка мамлекеттер ушундай сезимтал көйгөйлөргө маани берүүсү керек.
population of 3.4 million, which is very Көп жылдар бою Орусия жана Монголиянын ортосундагы мамилелер бекем болгон. Анын башталышы Т-20-кылымдын башында башталып, бекем экономикалык байланыштар болуп келген. Андан сырткары азыркы түзүлгөн кырдаалда Орусия Монголия менен экономикалык байланыштарын күчөтүүнү максат коет. Мисалы, ар кандай товарларды, күйүүчү майды экспорттоо үчүн. Албетте Монголия Орусиядан көз каранды экендиги жашыруун эмес. Бул көз карандылык энергетикада, газ, күйүүчү майда сакталып турат. Анан дагы акыркы 100 жылдарда ушул көз карандылык геополитикалык аспектте өз таасирин тийгизип келүүдө. Биздин саясатчылардын өлкө саясатын, айрыкча тышкы саясатты жүргүзүүдөгү чечимдерине бул көз карандылык чоң таасир берип келет. Айрыкча акыркы окуяларда Украинадагы согушту колдобогондугу менен өлкө так ачык Орусияга каршы да чыга алган жок. Азыркы күндө жалпысынан дүйнөдө 281 миллион мигрант бар. Бул жалпы планета жашоочуларынын 3,6%-ын түзөт. Мигранттар өзү туулуп өскөн өлкөлөрдү жакшы жашоону издөө үчүн таштап кетишет. Ошондой эле кабыл алган өлкөлөргө да, өз өлкөлөрүнө да өнүгүүсүнө чоң салым кошушат. Мисалы, Кыргызстанда мисалын алып карай турган болсок, ар кандай маалыматтарга караганда 1 миллионго жакын жаран чет өлкөдө иштесе, алар которгон жалпы акча 2021 жылы 2,76 миллиард долларды түзгөн. Ал эми дүйнөлүк банктын маалыматына таяна турган болсок, кыргызстандык жогорку билимдүү жарандардын 40% өлкө сыртында жашашат. Алардын басымдуу бөлүгү Орусияда эмгектенишет. Мындай жогорку билимдүү жана квалификациясы жогору кишилердин өлкөдөн кетүүсү экономикага демейде терс таасирин тийгизип, өнүгүүгө тоскоол болот. Жогоруда айтылгандай эле, дүйнөлүк экономикада мигранттардын ролу жогору. Алар келген өлкөсүнө да, өз өлкөсүнө да жаңы билимдер, көндүмдөр алып келишет. Албетте, бул нерсе үчүн жергиликтүү калк менен туура интеграция болуусу керек. Ал үчүн мигранттардан келген өлкөнүн маданиятына, тилине жана тарыхына сый мамиле менен кароосу талап кылынат. Расмий статистикага таяна турган болсок, азыркы күндө Монголияда 1,5 миң орус жарандары бар. Алардын көпчүлүгү Улан-Батырда жер алышты. Бирок ошондой эле Монголиянын батыш региондоруна да барып атышат. Алардын көпчүлүгү Якутиядан, Тывадан, Калмыкиядан жана Бурятиядан келип атышат. Алар өздөрүнүн Монгол империясын жана анын тарых менен байланыштыргандыгы үчүн Монголияга барууну чечишти деп ойлойм. Албетте, жашоочулардын айтысы боюнча, ал жакта этникалык орустардын саны да көбөйүүдө, бирок алардын саны башкаларга караганда азыркы күндө азыраак. Акыркы маалыматтарга караганда келген орусиялыктардын көпчүлүгү жаш жарандар, алардын көпчүлүгү жогорку көндүмдөрү бар, креативдүү таланттарга, анан сапаттуу, жакшы билимге ээ болгон десек болот. Келген буряттардын көпчүлүгү өз үй бүлөлөрү менен чогуу келип атышат. Алар кичинекей балдары бар, жаш үй бүлөлөр. Анан алар Улан-Батыр шаарында ижарага батир алышууда. Эң биринчи кезекте өз жашоолорун ойлогон менен алар жергиликтүү экономикага да өз салымын кошо тургандыгын унутпашыбыз керек. Алар тамак аш, отелдерге акча коротушууда. Бул нерсе таасир берүүчү дагы бир көйгөй өлкөдөгү жумушсуздукка тийгизүүчү таасири. Акыркы 2 жылдан бери эл аралык республикалык институт өткөргөн сурамжылоонун жыйынтыктарында кыргызстандыктар жумушсуздук көйгөйүн алдыңкы 3 орунга коюп, жалпысынын 60%га жакын киши жумушсуздук чоң көйгөйлөрдүн бири деп эсептейт. Расмий маалыматтар боюнча жумушсуз кишилердин саны Кыргызстанда 2020 жылда 156 миң кишини түзсө, бейрасмий көрсөткүчтөр ар кандай маалыматтар боюнча 500 миң кишиге чейин жетет деп айтылат. Бул жакка Орусиядагы катчылыктан улам келген кыргыздар кантип жумуш табышат? Жумуш орундары үчүн келген орус жарандар менен болгон атаандаштык күчөйбү? В целом, по тому, кто приехал, то, как мы сейчас это видим, Эгер жалпысынан ким келгендиги жөнүндө айта турган болсок, февраль айынан кийин көп киши келген эмес. Алардын ичинде көпчүлүгү middle жана junior IT кызматкерлери болчу. Ал эми азыркы келгендердин деңгээли аябай жогору. Көпчүлүгү senior IT-чилер келүүдө. Компания андан дагы топ IT компаниялардын өкүлдөрү келүүдө. Бул албетте кубандырбай койбойт. Алардын көпчүлүгү социалдык жашоого аралашууга, кандайдыр бир иш чара өткөрүүгө даяр.
андан дагы окутуп, өз билими менен бөлүшүүгө да даяр. Мындай иш-чаралар жаңы кадрларды өстүрүүгө жакшы жардам берет. Кейбир компаниялар, бизнестер алардын чоң масштабта иш алып баргандыгын көрүшүүдө. Биз дүйнөлүк деңгээлге чыгууга жолу аз өлкөбүз, ошондуктан башка перспектива келгендиги, башка көз караш келгендиги, чет өлкөлөр менен иштөөгө көнгөн кишилер келгенде алардын ой жүгүртүүсү дагы башкача болот. Алар сый мамиле кылып, адаптация болууга аракеттенишүүдө. Албетте кээ бир нерселер элде түшүнбөстүктөрдү жараткан, бирок бул билбестиктен улам болгон десек болот. Бирок азыр бул түшүнбөстүктөрдүн саны азаюуда. Менин оюмча, биз дагы кыйынчылыктардан өтүп, оор кырдаалдар кайталанбасын деген тилек менен жашап келебиз. Ал учурда баарыбыз чогулуп, өз ичибизден башка өлкөлөрдөн жардам алдык. Аларда да форс-мажор убакыттар болду. Албетте, мындай оор убакытта өзүбүздүн айкөлдүгүбүздү көрсөтүп койгондугубуз туура деп ойлойм. Биз аларга жардам берүүгө, кайсыл жерде маданияттын өзгөчөлүктөрү бар экендигин көрсөтүүгө даярбыз. Мисалы, кыргызстандыктарга Киргизия деп атаган жакпайт. Ошолорду алар өздөрү деле чаттарында карап оңдоп турушат. Бирок экономикалык жактан алып караганда мындай чоң компаниялардын келүүсү жакшы. Биз аларды мындай жол менен келет деп күткөн эмеспиз. Бирок алар 10 жыл аралыгында келет деп күткөнбүз. Бирок эрте келгени албетте сүйүндүрбөй койбойт. Показывать, где есть культурные различия, чтобы они знали, да. Монголиянын калкы жалпысынан 3,4 миллион калк бар. Бул албетте аз. Анан жумуш рыногуна көз сала турган болсок, жумуш рыногу аябай акырын өсүүдө. Биздин өндүрүш тармагында албетте ар дайым жумушчулар жетишсиз. Анан Орусиядан келгендердин көпчүлүгү да жумуш издегенин көрүп турабыз. Алардын кээ бири башка өлкөгө кеткени менен көпчүлүгү калып жумуш издешет. Аларга курулуш, кызмат көрсөтүү жана креативдик индустрия тармагында жумуш орундары бар десек болот. Себеби биз көрүп тургандай көптөгөн жаш таланттуу жарандар келүүдө. Анан биздин рыногубуз жана бизнестерибиз аларды кабыл алуу үчүн ачык. Азыркы күндө биздин социалдык тармактарда да орусиялык таланттарды издеген компаниялардын көптөгөн жарыяларын көрүүгө болот. Албетте, бизде да башка өлкөлөр сыяктуу эле тил маселеси турат. Тил билүү бул келген жумушчуларга болгон биринчи талап. Анан ал коомчулук менен байланыштарды жакшыртууга себеп боло алат. Менин байкашымча Орусиянын Бурятия регионунан келген жарандар бул маселени жакшы түшүнүшүп, монгол тилин эң баштапкы алифбеден үйрөнүүгө аракет кылып жаткандыгын көрсө болот. Улан-Батордо тил үйрөтүү борборун ачкан кейс болду. Бул бурятиялык жана негизи эле орусиялыктардын монгол тилинин негиздерин үйрөтүүгө арналган. Бул нерсени алардан күтүлүүсү бул нормалдуу нерсе. Алар ошол жергиликтүү эл менен социализациялашууга жардам берет. Коснулось даже россиян, которые приехали сюда весной. Жазында жана азыр келген орусиялыктардын айырмасы бул мартта келгендер көпчүлүгү IT тармагына тиешелүү болгон. Көпчүлүгүндө узактан иштеген жумушу же өз бизнеси же IT тармагына тиешелүү кандайдыр бир иши бар болчу. Ал эми азыр келип калган кишилер булар шашылыш түрдө 1-2 күндүн ичинде эле эч кандай даярдыксыз келип калган кишилер. Алар каяка, эмне үчүн келишкенин деле түшүнбөй калды десе болот. Алар ар кандай себептерден келип калган. Мен сүйлөшкөн ар бир кишиде кайсы бир акча запасы бар, бирок планы жок. Кээ бири Кыргызстандан ары башка өлкөгө кетүүнү каалашат. Кыргызстан убактылуу турак катары эле болгон аларга. Кээ бири жергиликтүү офлайн рынокто жумуш издеп башташты. Мен жергиликтүү рынокто иштебейм жана жумуш издебейм деп ойлойм. Анын негизги себептерин бири жергиликтүү эл менен жумуш рыногу үчүн атаандашкым келбейт. Бирок кандай болбосун, Кыргызстандын кызыкчылыгына кайра кайтып келген өз жарандардын бири кезекте жумуш менен камсыз кылуу маселеси турса, туура болот деп ойлойм. Өзүнүн акча запастарына гана ишенип келген кишилердин абалын айтсак, эгер бул кырдаал узап кете турган болсо, анда алардын абалы аябай начар болот. Ошондуктан көпчүлүгү жакын арада өз өлкөсүнө кайра кетүүнү каалашат. Аларда ипотекадан баштап өз бизнесине чейин көптөгөн себептери бар. Ну там куча причин от ипотеки до собственного бизнеса. Бул Капитал командасы тарабынан даярдалган экономикалык жаңылыктар болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.